Биз менен Акшумкар командасынын саяпкери Эсен бир тууганыбыз. Эсен, ассаламу алейкум. Александр. Бисмилла дегенде эле ушул аттарды калыбына келтирүү кандай болду? Бүгүнкү аттарды дайындаш. Биз бүгүн выход финал 4-чү оюнубуз. Бул аттарды дайындап чыгыштын себеби ошо 4-чү оюн болду да. Ар бир команда ар кандай оюн көрсөтөт да. Себеп дегенде башында команда, 2-чи, 3-чү, 4-чү команда ар кандай тактика менен чыгасың да. Кудайга шүгүр, экен. Буйрук биз жакта экен. Утуш биз жакта болду. Аттарды аракет кылдык баягы. Ар бир аттын өзүнүн характери бар дегендей. Ошо ар бир атка ар кандай мамиле кылып, аттарыбыз экөө негизи ортон аттарда. Анан үч чачулубуз нападающий жана чабуулчу аттар. Калгандары баягы коргоочу аттарда. Ошо ар бир аттарды карап, ошо балдар менен окшоштуруп дегендей. Ошо аракет кылып, бүгүнкү оюнга негизи аябай жакшы эметтик. Адан алдыңкы оюндар эле өзүңөр көрүп аткандай эле оор болду. 2-чи оюн эле оор болгон. Анан булсам негедир кол жүрдү. Аттарыбыз да буюрса жакшы өздөрүнүн немелерин аткарып беришти. Балдар, аттар жакшы журкап берди. Баракелде. Эсен, оюндун жүрүшүнө карап, баягы тактика, баягы аттарды башкаруу жагы өзгөрөт эмеспи? Ушул негизи эле баягы тажрыйбаңда аттардын ушу 60 минутага баягы күчүн кантип сакташ керек? Мындай тегиз ойноп кетиш үчүн. Бу жерде мындай болот да. Эртеңки оюнду болжоп туруп, тактика түзүп, балдар менен аттар, ар бир баланын өзүнүн аттары бар да. Ошол тактикаң ойдогудай болбойт да. Оюн ар кандай болот. Анын себеп дегенде бу жерде карап турабыз. Биринчи старт болгондо эле 4-төн чыгып эмес эле 2 командадан. Анан ошол жерден эле билинет бир 5 мүнөттүн ичиндечи. Анткени адан алдыңкы командада аттар менен ар кандай болот да. Тигилердин аттары үстөмдүк кыла турган болсо, уже бөлөк ат чыгашка туура келет. Ошондо жана жарабай аткан ат кийинки оюнга сакталып кала берет да. Анан мен кандай саяпкер катары өзүм аябай эле карап турам. Анан ушу кайсы ат кичине кетенчиктеп жакшы жумуш бербей атса, ал атты чыгарышка туура келет. Балдар өздөрү эле билет да. Аты жарабай ата, уже жарай турган аттар иштеп турат да. Негизи ушул любой командада 6-7-8 ат мыктылыгын көрсөтөт да. Ошолорду тигилер замен кылып кичине ошо менен эз алдырып отурабыз да, акырынданчы. Ошо менен 3-чү таймга барабыз. Баракелде. Бул Көкбөрүдө баягы 2-1 деген эсеп, бул өтө тобокел эсеп да булчу. Анан ага болбой эле баягы буйрук экен, 3 секунд калганда бир салым салып дагы эсепти ашырып кеттиңер. Бирок ушундай учурларда баягы биз жана доконца деп коебуз го. Доконца айдаш керек депчи. Ошондой кээ бир тобокелге барган учурлар болобу? Баягы аттар чарчап калганда жарабаган аттарды киргизип берген учурлар. Бул моменттер ошо оюн жүрүп атканда, оюн жүрбөй, уже утулуп аткандын эмеси да. Доконца деген бул уже атты чарчаганына карабай салып аткан себеп, утулуп аткан команданын позициясы болуп калат да. Эгерде бул шотту 2-1, 1-0 дегендер, бул эки команданын күчтүүлүгү да. Буйруп бир команда жакшы эме көрсөтүп атса, экинчи утуп аткан командага ошондой эме пайда болот да. Уже себеп дегенде күчтүү команда өзүн уже көрсөтүп, балдар, аттар көрсөтүп, уже алдыга кете берет. Доконца дегендер негизи себептен бул уже утулуп аткандын белгиси да. Аттарды доконца салышка туура келип калат да. Айла жоктун чарасы. Бул эч жака артка кете албайсың. Айла жоктон. Доконца деп баягы прикол болуп калды. Эгерде оюнда шот чоң болуп атса, атканда, анда бири-биринин атаандашы күчтүү болот да, бирөөсүчө. Ошон үчүн шот көп болот. Слабый болот. Могу 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 деген ар кандай шоттор бар да. Бул значит эки команданын күчтүүлүгү да. Ошондон слабый команда эле утуп коюшу мүмкүн, күчтүү команданын ошол темп мененчи. Акыркы өз элдин баары эле көрүп атат, негизи могу акыркы секундтарда голдор көп болуп атат да. 5 секунд, 10 секунд дегендерде негизи могу вышкада деле, могу эмеде кайсы көп райондорго барып атабыз, ушундайлар акыркы убакта көп моменттер болуп атат да.
бул акыркы ушу бүттү, акыркы эме дегенде гол пайда болуп кетип атат. Анан ошонун аркасынан келип до конца болот атпайбы? до конца болот, булутка да барып калып атат да. Булут ошодон пайда болот да. Күчтүү команда чоң шот менен уже ал уже тактикасы бузулбайт ал команданын. Ошол рет менен кете берет да. Ошол тартип менен кете берет. Баракелде. Эсен азыр биз ушул оюндан дагы бир мен эмес, баягы сайыпкерлердин көбү дагы ойлоду болуш керек. Мен баягы таң калып атканым баягы өзгөнүн командасында дээрлик бардыгы кыргызчылыклар экен да. Анан калган командаларда жок дегенде 2ден, 3дөн же 1ден тазаган бармактар бар. Ушул көкбөр оюнунда да баягы болбой эле чарбадан алып келип алып булакка салып атпайбы? Ушун кандай мүнөздөмө бересиң сайыпкер катары? Мен сайыпкер катары берсем, негизи силердин айткан караганда чарба аттар негизи мында карап көргөн жок да, сөзсүн ачыгын айткандачы. Бу жерде Улакта азыр өзгөнүн командасын айтып атсаңар, аябай жакшы команда, мыкты команда. Эми булар молодцы, Ош областынан келип, өзгөн районунан келип, жакшы оюн көрсөтүп атышат. Буюрса бул аябай эле жакшы ийгилик да. Анан негизи чынын айтканда өзгөн жакта өздөрүндө аламанда, өздөрүнүн оюнда жүргөн аттарды алып келип атат да буларчы. Анан действительно ал жагы бир аз эме болуп атат. Бияктын аттардын кан жагынан салыштырганда ылдыйраак болот да. А бирок ал аттар өздөрүнүн оюнун көрсөтүп атат. Мыктылыгын көрсөтүп атат. Карабайыр болсо дагы бирок оюнду көрсөтүп атат. А мыкты кандуу аттар көрсөтө албай да калат. Биякта чүй арасында, Таласта, Нарында, кайсы областка барып кээбирки кандуу аттар мындай көзгө жакшы көрүнүп, мындай сымдуу көрүнгөн менен бу жерде жана футболисттер деле да. Оюнду тажрыйбасы бар, тажрыйбага көнгөн аттар, тарбияга көнгөн аттар бу жерде ролду ойнобойт да. Себеп дегенде тажрыйбасы бар аттар ойноп атат да. Баракелде. Улакка шыктуу. Баракелде. Эсен дагы бир суроо. Азыр баягы сайыпкер катары айтсаң, ушул турнир башталганда, негизи турнирге орточо эсеп менен алганда аттар канча убакыт дайындык көрүш керек? Негизи бардык турнирге бул клубныйга сөзсүн ачыгын айтканда минимум 1,5 ай көрсө, бул толук даярдык деп эсептейбиз да. Мен ушундай деп эсептейм да. Бул 1,5 ай болсо да 1 ай, биринчи стартка чейин 1 ай оюн ошондо аттар иргелип калат да. Жакшы аттар тандалып, балдар келет сборго. Бала менен атты сүйүштүрүш керек да бири-биринечи, бири-бирин тимде жарым сөздө үйлөнгөндөй эле. Ушундай болуш керек да. Бала менен ат келсе оюн жүрөт да. Жакшы атты слабый бала чабып коюш мүмкүн. Слабый атты жакшы бала келтирип өзүнүн колуна ыгына келтирип ошол чабат да. Ошон үчүн сбор өтөбүз, сбордон отбор болот. Ошон үчүн балдарга ат караштырабыз. Балдар өстүрүп муну чабайын тигинчи бири-бирине чабыштырып отуруп, ошол 1 айдын ичинде ошону бүтүрүш керек да, биринчи стартка чейин. Анан ошондо мен айтарым бир 70-80% даярдык менен барасың да. Негизи ишеничтүү барасың. Ишеничтүү. А могу оюндарда мурункуга салыштырмалуу азыр мындай айтканда. Биринчи оюн негизи учушка аракет кылыш керек да. Себеп дегенде эртеси аттардын акыбалын эс ала турган күндү ойлош керек да. Катар ойногондо аттарга действительно эме болот, оор келет. Азыр ошондой моменттер болот да, бир күндө бир команда 2 жолу ойногон күндөр болот. Ооба да. Анан эртеси кайта ойноп атат, 3-чү жолу, 2 күндө 3 жолу ойноп коет. А уже 4-чү оюнга чыкканда ал атта уже эме калбай калат. Энергиясы калбай калат. А может ага чейин билбейсиз анын даярдыгы кандай, даяр эместир. Аттар артка кеткен да. Ошон үчүн Кудай кааласа эми бардык эле команда сайыпкерлерге эметем да, мындай ошону эртерээк аракет кылыш керек да. Баракелде. Макул, Эсен. Ийгилик анда маек үчүн бир жакшы башка командаларга да бир сабак боло турган маек болду окшойт. Буюрса кийинки оюндарыңарга ийгилик. Рахмат, эми бардыгына ийгилик каалайбыз. Ардагерлерге, эми ушу финалга чыккандарга, 3-4 ойногондорго бөөдө кырсынан тышкары аман эсен үйлөрүнө барсын. Жеңиш менен. Баракелде.